Коомдук биринчи каналынын эфиринде кылмыш кырсык окуяларын чагылдырган телевизор программасы. Студияда мен Элиза Сонунбек кызы. Саламатсыздарбы? Биздин бул жолку чыгарылышта наркотикалык заттарды мыйзамсыз жүргүзгөндөр, турак жайларга кирип уурулук кылган жарандар, ошондой эле адам өмүрүнө кол салган жаран тууралуу көрө аласыздар. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин банги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын кызматкерлери менен биргеликте жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын түзөтүү мекемелеринин бирине банги заттарды алып кирүүгө аракеттенген 1993 жылы туулган жаран кармалган. Açtın pakette özünde. Анын Шкода Октавия өлкөсүндөгү автоунаасынын ичинде 2 таңгак табылып, анын ичинде спецификалык жыты бар өсүмдүк тектүү кочкул күрөң зат болгон. Аталган автоунааны мындан ары кароо учурунда жүк ташуучу жагында баштыкка Фрима кургак сүтүнүн 2 баштыгы табылган. Жакшылап караганда аталган баштыктар жасалма ширетилгендиги аныкталып, алардын ичин ачкан учурда гашиш баңгизатына окшош спецификалык жыты бар өсүмдүк тектүү кочкул күрөң зат аныкталган. Окуя болгон жерде алынган заттардын салмагын аныктоо үчүн таразага койгон учурда автоунаанын ичинен табылган заттын салмагы 270 граммды түздү. Ал эми жүк ташуучу жагындагы Фрима баштыгынын ичиндеги заттын салмагы 1 килограмм 735 граммды түзгөн. Азыркы учурда бул фактыга катыштыгы бар болгон жарандарды аныктоого багытталган бир нече иш-чаралар жүргүзүлүүдө. 2021 жылдын 22 сентябрында Октябрь районунун ички иштер бөлүмүнө Бишкек шаарынын тургуну арыз менен кайрылган. Анда Бишкек шаарынын көчөлөрүнүн биринде жайгашкан жеке менчик турак жайга болжол менен 10-30 чамасында белгисиз адамдар уурулукка киришип, 850 АКШ доллар, 15 000 сом жана зергер буюмдарын уурдап кетишкен. Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту тарабынан ата-энесинин көзөмөлүнө өткөрүп берүү бөгөт коюу чарасы тандалып, азыркы учурда бул аталган жогоруда аталган шектүүлөрдүн башка Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын аймагындагы башка эпизоддорун аныктоо үчүн азыркы учурда атайын тергөө амалдары жүрүп, атайын иш-чаралар түзүлгөн бул боюнча. На протяжении 2 месяцев на территории Октябрьского района участились квартирные кражи, где они совершались путем выдавливания окон. Это была группировка, состоящая из нескольких людей. Забирали все драгоценности, это золото, бриллианты, денежные средства. Далее нами была получена информация оперативного характера, где мы незамедлительно начали работать по этой информации и вышли на след предполагаемых преступников. При проведении всех оперативно-розыскных мероприятий нами были задержаны лица, которых мы подозревали в данном преступлении, и вышли на след остальных. Мы доставили их в УВД Октябрьского района и передали в следственную службу. 23 сентября 2021 года 2021 жылдын 23 сентябрь күнү болжол менен саат 7:37 чамасында Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын 102 нөөмөт бөлүмүнө Азият улутундагы адамдын жансыз денеси табылгандыгы тууралуу билдирүү келип түшкөн. Анда Бишкек шаарынын Чүй проспектиси жана 7 апрель көчөлөрүнүн кесилишинде жашы болжол менен 55-60 курактагы адамдын жансыз денеси табылгандыгы тууралуу билдиришкен. Окуя болгон жерге дароо Бишкек шаарынын Сверлов райондук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам тергөө тобу жана Бишкек шаарынын Сверлов районунун ички иштер бөлүмүнүн жетекчилиги чыгышкан. Натыйжада жогорудагы кылмышка шектүү катары 1989 жылы туулган жаран кармалган. Тергөө кызматына өткөрүлүп, Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 98-беренесине ылайык Бишкек шаарынын ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда аталган факт боюнча жетекчилик тарабынан көрсөтмөлөр берилип, тергөө иштери улантылууда. статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворен ГВС ГУВД города Бишкек.
Бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы Бишкек шаарынын Кулиев көчөсүндө өрт чыкты деп билдирди. Маалыматка караганда өрт Империя пицца кафесинен түшкү саат 13:00 чамасында чыккан. Өрттү өчүрүү үчүн 4 өрт өчүрүүчү бөлүм, милиция жана куткаруучулар тартылган. Телсиз жоо толугу менен өчүрүлдү. Маалымат боюнча жабыркагандар жок. Чүй облусунда милиция кызматкерлери тарабынан унаа уурдоого шектелген жигиттер кармалды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Түзүмдүн маалыматы боюнча 23 сентябрга караган түнү Москва районунун Төлөн айылынын тургунунун короосунан белгисиз адамдар Subaru Forester үлгүсүндөгү унааны уурдап кетишкен. Унаанын ээси 38 жаштагы жаран милицияга арыз менен кайрылган. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 206-беренеси. Унаа уурдоо менен катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Тергөө жана ыкчам иш-чаралардын алкагында милиция кызматкерлери тарабынан шектүү катары 1993 жылы туулган жана 2000 жылы туулган жарандар кармалып, экөө тең убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда шектүүлөрдүн башка кылмыштарга тиешеси бар же жок экендиги текшерилип жатат. Жалал-Абадта милиция кызматкерлери тыюу салынган диний экстремисттик уюмдун идеологиясын тараткандарга каршы күрөштү күчөтүүдө. Бул тууралуу Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда 2021 жылдын 8 апрелинде Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматы тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иш-чаралардын натыйжасында Жалал-Абад шаарынын аймагында жашаган жаран диний экстремисттик материалдарда жана Кыргыз Республикасынын конституциялык түзүмүн бузууга алып келүүчү чакырыктарды жасап жаткандыгы боюнча маалымат түшкөн. Аталган факт Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, жазык кодексинин 313-беренесинин диний же региондор ортосунда кастыкты козутуу негизинде сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Тергөөнүн жүрүшүндө Жалал-Абад шаарынын 51 жаштагы тургун экендиги аныкталды. Тергөө учурунда диний экстремисттик агымдын идеологияларын жайылтып, сабактарды өтүп, мыйзамсыз аракеттерди көрүп жаткандыгы аныкталган. Жогоруда көрсөтүлгөн сотко чейинки өндүрүш иши боюнча тийиштүү далилдерди келтирүү жана шектүүлөрдү аныктоо максатында Жалал-Абад шаардык соту тарабынан берилген тинтүү жүргүзүү жөнүндөгү токтомдун негизинде атуулдар отурган бөлмө жана андан сырткары турак жай үйүнө тинтүү жүргүзүлгөн учурда шек жараткан уюлдук телефондор, китептер, баракчалар иш боюнча далил зат катары алынып жана тиешелүү экспертизалар дайындалды. Чүй облусунда алдамчылыкка шектелген жигит кармалды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Түзүмдүн маалыматы боюнча Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө 24 жаштагы жаран арыз менен кайрылган. Анын айтымында Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаасын сатууну чечип, Дөөлөт аттуу жигит менен таанышкан. Ал 20 000 сом алдын ала төлөп, унааны алгандан кийин качып кеткен. Шектүү унааны башка адамга сатып жиберген. Бул факт Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө жазык кодексинин 204-беренеси алдамчылык менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. 2021 жылдын 4 сентябрында Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери Аламүдүн районунда атайын ыкчам издөө иш-чараларын жүргүзүп, анда интернет дүкөн аркылуу баңгизаттарды сатып жүргөн 1998 жылы туулган жаран кармалды. Кызматкерлер тинтүү иш-чараларынын негизинде анын жанынан кызыл түстөгү 18 даана баштык оролгон баңгизатты алышкан. Мындан сырткары кармалган жаран мурда каткан 21 даана термоусаткини өз каалоосу менен көрсөтүп берген. Алынган заттардын ар бири 3100 сомдон бааланат. Жыйынтыгында 124 000 сомдук баңгизат алынды. Иликтөө иштеринин негизинде бул кылмышка шектүү катары 1999 жылы туулган дагы бир жаран кармалып, анын жанынан да жогорудагыдай заттын 20 даанасы табылган. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Өлкө аймагындагы акыркы болуп жаткан кылмыш кырсык окуяларын көрө алдыңыздар. Эгер сиз дагы мыйзамсыз фактыларга күбө болсоңуз, биздин экрандагы телефон номерлерге байланышыңыз. Саламатта туруңуздар.